Эчкинин сүтү бул пайдалуу заттарга бай укмуштуу суусундук. Анын өзгөчө даамы баарына эле жага бербейт. Анда эмесе эчкинин сүтүнүн пайдасы тууралуу кеп кылалы. Эчкинин сүтүнүн пайдасы. Эчкинин сүтү сүт азыктарынын башка түрлөрүнө жана организмге мыкты сиңет. Аллергияга каршы туруучу казеин заты эчкинин сүтүндө уйдукуна караганда алты канча көп болот. Курамы жагынан эмчек сүтүнө жакыныраак болгондуктан медиктер эмчек сүтүн толук бойдон эчкинин сүтүнө алмаштырса болот дешет. Эчкинин сүтүн колдонуу тамак сиңирүүнү жакшыртууга жардам берип, иммунитетти бекемдейт жана анемия оорусунан коргойт. Эчкинин сүтү бул пайдалуу заттарга бай укмуштуу суусундук. Анын өзгөчө даамы баарына эле жага бербейт. Анда эмесе эчкинин сүтүнүн пайдасы тууралуу кеп кылалы. Эчкинин сүтүнүн пайдасы. Эчкинин сүтү сүт азыктарынын башка түрлөрүнө караганда абдан пайдалуу. Ал ашказанды бузбайт жана организмге мыкты сиңет. Аллергияга каршы туруучу казеин заты эчкинин сүтүндө уйдукуна караганда алты канча көп болот. Курамы жагынан эмчек сүтүнө жакыныраак болгондуктан медиктер эмчек сүтүн толук бойдон эчкинин сүтүнө алмаштырса болот дешет. Эчкинин сүтүн колдонуу тамак сиңирүүнү жакшыртууга жардам берип, иммунитетти бекемдейт жана анемия оорусунан коргойт. Курамы өзгөчө А жана Б витаминдердин топтомуна бай. Аны үзгүлтүксүз ичүү менен адам организмин витаминдер топтому менен камсыз кылып жана А витаминоздон куткарат. Мындан сырткары курамында беттин терисин жакшыртуучу, теринин картаюусун жайлатуучу биологиялык активдүү заттар бар. Адамдын жашоосунда зарыл болгон фосфор, калий, магний, кальций, йод сыяктуу микроэлементтер да кездешет. Бул азык калкан бези, жүрөк кан тамыр системасына пайдалуу, сөөктөрдү, тырмактарды, чачты бекемдейт, эс тутумду да жакшыртат жана жумушка болгон жөндөмдүүлүктү жогорулатат. Нерв системасына да таасир эткендиктен аны невроз, депрессиянын синдромунда стрессте ичүү сунушталат. Эчкинин сүтү ашказан, 12-50 ичеги, коркагучулук жана диабет ооруларында химиотерапиядан кийин организмди калыбына келтирүүдө ичүү сунушталат. Ошондой эле тамак ашка уулангандан соң бир нече күндөн кийин ичсе начарлаган денеге кубат берип, пайдалуу заттар менен камсыздайт. Курамындагы витаминдер топтому жана микроэлементтер ашказан кычкылдыгын төмөндөтөт, андыктан заарнага табылгыс дары. Ананда дайыма фастфудтарды жеп, туура тамактануунун эрежесин сактабагандарга пайдалуу, анткени сүт тамак сиңирүүнү жөнгө салат. Суук тийүү ооруларына эчкинин сүтү эң мыкты жардам берет. Мисалы бронхитте 1 стакан жылуу сүткө 1 чай кашык бал кошуп күнүнө 3 маал ичүү шарт. Жөнөкөй жөтөлдө тамактангандан жарым сааттан кийин ичилет. Эгерде сиз уйкусуздуктан жапа чегип жүргөн болсоңуз, жатаардын алдында 1 стакан жылуу сүт ичип алсаңыз, жаш баладай мемире уктайсыз. Элдик медицинада эчкинин сүтү менен ак топуракты аралаштырып, ал ботко абалына келгенде маңдайыңызга таңып саласыз. Бул компресс шакый оорусуна жардам берет. Эчкинин сүтү менен аллергиядан кутулсаңыз болот. Ал үчүн эчкинин сүтүн 1 ай күнүнө 1-2 стакандан ичүү керек. Жыйынтыгында бул оору кайтып келбейт.